Бирди төрөйт, экинчи төрөйт, ушун бел проблемный боло баштайт да. Бир эле күндө келип айыгып кетиш керек. Жеңил ойлуулук да. Белимди кармап түз отуруу кыйын дешет да, мисалы. Белиңди кармап көбүнчө бул жака кыйшайышып, же сөйкөнө калышып. Могул жерде кемирчек болот биздики. Ошол кемирчектен чыгып нервный система тийип калат да, ошол оорута баштайт. Жылдырбай калат да. Белде 5 омуртка болот. Ошон кайсы омурткасынан жабыркаганын, анан булчуң эттер кандай жабыркаганын тастыктап, рентген кагазын чыгарып берет, снимок. Зыркырайт жөнүндө ыйлап калат. Даже машина айдагандар машина айдай албай калат. Бели эңкейип, бул үйдө тура албай калып, монтуп эңкейип келишет да. Кесарево болуп төрөлгөндө белге укол салат. Вот ошолдон кийин ошолда белги бере баштайт да. Ооба, көпчүлүк айымдар айтып калат, төрөттөн кийин белим ооруп атат деп. Тегирмен подкасттын бүгүнкү коногу омуртка ооруларынын адиси Ынтымак Саттаров бүгүн бизде конокто. Урматтуу көрүүчү, демек бүгүн биз сиздер менен чогуу эфирден бел оорулары, остеохондроз, сколиоз туурасында сүйлөшөбүз. Андыктан экранга жакын келип алыңыз. Саламатсызбы Ынтымак мырза? Саламатчылык. Сизди жөн жерден чакырган жокпуз, анткени азыр бел ооруган инсандардын, жарандардын саны аябай көп. 3 киши менен сүйлөшсөң, бирөөсүнүн бели ооруйт да. Негизи ушул бел оору кайдан келип чыкты? Буга чейин мынчалык бели ооруган адамдардын саны көп эмес болчу. Саламатчылык. Биринчи негизи бул бел оору бизде мурда көп катталчу эмес. Кийинки убакта бел оору бул аз кыймыл болгондон анан сөөгө витаминдин жетишсиздигинен келип чыгып атат. Негизи эле ошон үчүн бел оору көп болуп атат. Мурда биз көбүрөөк кыймыл аракет кылчубуз, көбүрөөк басчубуз. Азыр көп жарандарыбыз биздин аз басат, аз кыймыл аракет кылат. Ошондуктан бел ооруй баштайт. Белдин көп түрү бар. Грыжа бар, протрузия деген оору бар. Өтүшүп кеткенде уже операция жолу менен кылыш керек болуп калат. Ошон үчүн алдын алыш үчүн эртерээк келип, айыктыруу жолдоруна көрүнүш керек да, адистерге. Мисалы, белимди кармап түз отуруу кыйын дешет да, мисалы. Белиңди кармап көбүнчө бул жака кыйшайышып, же сөйкөнө калышып, бул кайсыл оорунун белгиси болот? Бул негизи биринчи бул грыжанын. Грыжа боло турган болсо, адам түз отура албай калат. Ал уже эңкейе берет, мынтип ооруй берет. Омуртка, бул омуртка өзү көтөрө албай калат. Уже ооруп баштаган, анан кыйшая баштайт дагы. Кайсыл жака адам удобный болсо, ошол жака отура берет. Ошентип отуруп, анан омуртканын кыйшаюусуна алып келет да. Сколиоз деген диагнозго алып келет. Мурда сколиоз көпчүлүк учурда жаш балдарда кезикчилик, анткени бай туура эмес отуруп алып, туура эмес кыймыл аракет. Азыр ушул жаштарда эле эмес, биз сыяктуу ортомун, улуумундарда дагы көп кездешип атат. Сколиоз 4 жаштан 90 жашка чейин биз кабыл алып көрүп атабыз. Сколиоздун 2 түрү бар. Тубаса сколиоз, анан төрөлгөндөн кийинкиси. Орусчасы рожденный, анан приобретенный деп коет. Ал рожденный деген ал төрөлгөндөгүсү бул уже ичте жатканда адам боюнда болгондон баштап нарушение болуп төрөлөт. Ал уже рожденный сколиоз болот. Ал уже инвалидистикке кетип кичинекей кезинен. Андан кийин экинчиси болсо приобретенный, бул уже жашоо шартынан, жашоонун туура эмес нугунан уже омуртка кыйшая баштайт. Ал биринчи эмнеден башталат? Балдардын майтаман деп койчу мурда, плоскостопия. Бут кыйшая баштайт. Ошондон бала кыйшайып басып отуруп, анан ошондон кыйшая баштайт да. Ошол сколиозго келип алып келет. Ошон үчүн балдарды 2 жашында педиатрларга жыл сайын көргөзөт да. 2 жашынан баштап педиатр өзүнүн кесибин мыкты билген педиатр болсо 2 жашынан баштап айтат: балаңызды массажга алып барыңыз, реабилитацияга алып барыңыз. Эгер ошол жаштан баштап реабилитация кыла турган болсо, анда бул оорулардан алысыраак болот да. Анан бизде көбүнчө эле ошондон өтүп кетет дагы, анан чоңоюп калганда уже оорулар баштала баштайт. Сизге анан көпчүлүк учурда аймактардан, региондордон ошол балдарын алып көрсөтүүгө алып келген жарандар көп экен да. Биздин чет жактарда реабилитация жок.
массаж жасалат дагы, массаждан кийин көнүгүү жасаш керек болот. Бул сколиозго. Көнүгүү жасап, алыс жактарда жок, көнүгүү жасалбайт, жөн эле массаж жасатып койдук дейт. Бирок көнүгүү сөзсүз жасалат да. Анан жаш балдардын көбүнчө келгенде эмне болот? Витамин аз болуп чыгат. Биз жаш балдар келе турган болсо, 18-19 жашка чейинки балдарды сөз педиатр деген өзүнүн балдарды караган. Ошол педиатр аркылуу анан биз көрүп туруп лечение баштайбыз. Ал педиатр кандай көзөмөл кылат? Ал биринчи очередь карап туруп витамин жетишсиздигин аныктаачу анализдер тапшырат. Кан анализи. Ошондон кийин кан анализден кийин көрүп туруп анан витамин бериле баштайт дагы. Андан сырткары массаж, физиолечение, анан көнүгүү жасала баштайт. Ошондо балдарга пайда боло баштайт. Комплекстүү дарылоо. Комплекстүү дарылоо. Бирок анан кээ бир көпчүлүк эксперттер айтышат да эмеде сколиозду массаж менен, укалоо жолу менен айыктырууга болбойт, бул калп дешет. Адистердин 50% туура айтат, 50% бул реабилитация менен иштебегендердики да. Массаждан кийин сөзсүз эмне керек? Көнүгүүлөр керек. Ошол экөө бирге турган болсо, анан результат болот. Ал экөө бирикпей турган болсо, массаждын эле пайдасы болуп калат. А только көнүгүү жасатса, көнүгүүнүн эле пайдасы болуп калат да. Ошон үчүн экөөнү тең бирдей алып кете турган болсо, анда пайда жакшыраак болот. Массаждан сырткары биздин педиатрлар назначить этет физиолечение деп. Ток аппараттары менен ошолордун баарын кошо турган болсо, комплекс анан пайда болот да. Негизи бел эмне үчүн ооруйт? Бел биринчиден белди кокус сатып алгандар бар. Бул спорт менен заниматься этип машыгып жүргөндөр белин оорутуп алат. Бала кезде катуу көтөрөм деп оорутуп алат. Ошон ооруп калат. Анан кийин бара жүрө берип, айыкпай жүрө берип, ал ошо өнөкөт ооруга айланып, анан грыжага айланып, ошондо ооруп калат. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, аялдарда болсо, бул боюнда болгондо аялдар көтөрөт. Бирди төрөйт, экини төрөйт, үчүн бел проблемный боло баштайт да. Төрөттөн дагы. Анан 40 күн баягы тыңыгыла деген бир кыргыздын эмеси бар. Ошол 40 күнүн ичинде сөөктөр баягы бошойт төрөгөндө, анан ошол калыбына келбей калат. Ошондон башталат. Андан сырткары белдин оорулары да көп кездешип атат. Кесарево болуп төрөлгөндө белге укол салат. Вот ошондон кийин ошолда белги бере баштайт да. Ооба, көпчүлүк айымдар айтып калат, төрөттөн кийин белим ооруп атат деп. Жанан сиздер кантип дарылайсыздар? Бизде ушуну аныктоочу атайын МРТ деген эме бар, аппараттар бар, Бизде уже көп жерде ачылды. Ошол МРТга барып түшүп келет. Томография деп коет. Ошолдон анан өзүнүн тастыкталган докторлар бар ал жерде. МРТдан чыгарып туруп, анан диагнозун, тастыктоочу диагнозун чыгарып берет. Мисалы үчүн белде 5 омуртка болот. Ошон кайсы омурткасынан жабыркаганын, анан булчуң эттер кандай жабыркаганын тастыктап, рентген кагазын чыгарып берет, снимок. Ошол аркылуу анан алып келсе, биз ошол аркылуу көрүп туруп, биздеги врачтар менен кеңешип туруп, анан лечение болот. Анан грыжа деген негизи кандай оору? Кээ бири айтат, кемирчектин ортосуна эт өсүп кетти дейт, кээ биркилер сыртына эт өсүп чыгып кетти деген ар кандай сөздөр бар да эл арасында. Грыжа деген өзү кандай оору? Грыжа деген оору мына могул жерде көргөзүлүп турат. Морекил нервный системага могул корешоктон чыгып калат. Могул жерде кемирчек болот биздики. Ошол кемирчектен чыгып нервный система тийип калат да, ошол оорута баштайт. Жылдырбай калат да. Анан ал бутка бере баштайт. Грыжа менен иштегендер билет, биринчи бутка берип атап суралат, өзүнүн тастыктоочу диагноздар бар. Эгер ошолордон өтө турган болсо, анда предварительный диагноз болот да, грыжа деп айтылып туруп, анан барып туруп тартыла турган болсо, ошол тастыкталып чыгат. Негизгиси моундай корешок чыгып калат дагы, могул атайын кемирчектер бар. Ушул кемирчек желип чыгып калат. Бир жака кыйшайып, анан баягы бир буту отказ бере баштайт. Ошондо ооруй баштайт да. Анан бирок грыжаны операция жолу менен гана айыктырса болот деп дагы айтышат да. Анан сиз азыр реабилитация жолу менен, укалоо жолу менен грыжаны дарылап жаткан экенсиз да? Биз грыжада, мунун грыжанын түрү бар.
грыжанын түрү бар, өтө көп түрү бар. Бул өтүшүп кеткенде ал только операция жолу менен гана жазалат. Ага чейинкилер операцияга чейин эртерээк келип дарыласа, дарыланат да. Буга ток аппараттар бар. Андан сырткары иглотерапия дейт, ийне терапия, физиолечение. Катуу острый болуп жатканда бул бел жака жазалбайт массаж. Бул жака только ток аппараттар, физиолечение деп коет. Ошол ийне терапиясы, андан сырткары медикаментозный дарылар, капайт эткен ошол витаминдер, ошолор менен дарыланат да. Анан эми сизге негизи грыжаны биз өлчөйбүз го, мынча миллиметр деп, жанан канча миллиметрге чейин айыккандар? 10 миллиметрге чейин болот. 9, 7, 6. Ал адамдын өзүнөн жараша болот да. Грыжа болуп келди, канча миллиметр болуп келсе дагы, ошол айыктыруучу адистин айтканы боюнча жүрө турган болсо, бул айыгат. Эмне кылыш керек? Корсет деген бар, белге таккан. Корсет тагынып туруш керек. Оор көтөрбөш керек 6 айга чейин. Көп кыймыл аракет көбүрөөк азыраак жасаш керек. Анан бизде көбүнчө bir 10 күндө бир аз жакшы болсо эле барып туруп эле кайра стройка жумушка иштеп, кайра оор кылып, кайра оорутуп алат. Жакшы болуп калдым деп эле. Биз айымдарда келет, айымдарга да айтабыз, 6 айга чейин оор көтөрбөйсүңөр. 3 килограммдан ашык, 2 килограммдан ашык ушундай өзүнүн немелер бар. Ошолорду туура сактап, өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Ошолорду туура сактап, туура жазай турган болсо, бул жакшы эле болот. Анан биздики баягы жакшы болгондо эле оорун унутуп калабыз дагы. Кайра эле баягы мурунку жумушка кирип, оор көтөрүп унутуп калып, кайра эле ооруп калат. Ошон үчүн өзүнүн бул грыжа менен, сколиоз менен, остеохондроз менен, айыктыруу жолу менен иштеген адистер өзүнүн айтканына туура келе турган болсо, туура кабыл алып, ошондой кыла турган болсо, анда пайда жакшы эле болот. Анан эми грыжанын белгилеринде көп отура албайт экенсиң. Андан сырткары бир жерде көп көтөрө албайсыңбы, же бир аз жумуш кылып койсоң белиң ооруп калабы, же бир аз ылдый болуп койсоң белиңди өйдө көтөрө албай каласыңбы? Кандай белгилери бар? Грыжанын бул биринчи грыжа ооруп жүргөндө бир аздан бел талып баштайт. Бир аздан бел талый баштайт. Андан кийин бутка бере баштайт. Буттун сырт жагына томукка чейин бере баштайт да. Вот ошондо уже адам өзү баса албай калат. Анан өзүн эле чуркап баштайт, уже доктор издеп баштайт. Отура албай калат. Даже мындай болсо дааратканага бара албай калат. Бул аябай ушундай жаман оору. Анан өздөрү уже издей баштайт да. Ошо омуртка оорубаш үчүн кайсыл 3 адатты өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек? Омуртка оорубаш үчүн адам жакшы тамактаныш керек. Бул биринчиси. Ашык салмак бул дагы белди ооруга алып келет. Анан көнүгүү жасап жүрүү. Ушул 3 нерсени кыла турган болсо, грыжа эмес, башка оорулардан дагы алыс болот да. Биздин оору 90% Кыргызстандагы оору жеке мен билгенден, башкаларын айтпайм, жеке мен билгенден бүт бары питаниядан, тамак аш. Туура эмес жейбиз, ашыкча жейбиз. Жада калса суу ичишпейт. Көп кардарлар келет, биз пациенттер биз сураганда сууну аз ичет. Суу бул биринчи витамин сөөкө. Сууну ичпей эле кымбат бадды иче беребиз. Бирөө кымбат мактаса ошону иче беребиз. Тигилчө бул бадыларды иче беребиз. Сизге деле предлагать этсе ичесиз да. Бирок сууну ичпесеңиз, ал пайдасы жок. Ошон үчүн көп биздин Кыргызстандагы жарандар көп жаңылышып алып эле, тигини ал, буну ал, пайдасы жок болуп аткан ошол. А негизги бизге керектөлүүчү витамин бул суу. Суу туура иче турган болсок, өз калыбы менен адамды, мисалы үчүн сиз азыр 65 килограмм болсоңуз, приблизительно, сизге 1 килограммыңызга 300 грамм суу ичиш керек. 1 литр 800 грамм ичишиңиз керек болот, 60 килограмм болсо. Ошону кандай бир көңтөрүп ичип салбай, аз-аздан кечке чейин ичип бүтүш керек болот. Ошондо эмне болот? Кан айлануу да жакшы болот. Ашказан жакшы иштей баштайт. Жана башка ичеги оорулары да жакшы боло баштайт. Анан сөөктөргө жакшы питание болот. Көп адамдар ошо сууну аз ичкенден көп оорулар жагат. Анан грыжаны убагында дарылабай жүргөндүн кесепеттери кандай болот? Грыжаны убагында дарылабаса, ал уже өнөкөт ооруга айланып калат. Уже ооруп жыл сайын кармап эле жакшы жумуш кыла албай калат.
өтө кыйналып калат да, мындайча айтканда инвалид болуп калат. Ошон үчүн алдын ала кыймыл аракет көбүрөөк кылып, лечение кылып турган жакшыраак болот. Ашык салмак болгондо дагы ошол ашык салмак белди уже нагрузка кылат да. Демек ашыкча салмак дагы бел ооруга алып келет. келет. Бел ооруга сөзсүз алып келет. Ашыкча салмак сөзсүз алып келет. Анан эми остеохондроз деп калдыңыз. Остеохондрозду кантип дарылап кетирсек болот негизи? Остеохондроз бул негизи остеохондроздун кыргызчага которулуш маанисин айтып берейин эми жалпак тил менен болгондо бул сөөктөрдүн эскириши дейт. Эскириши. Бул жердеги биздин кемирчектер, сөөктөрдүн уже жакшы өз калыбынан кете башташы, витаминдер аз болуп, бул жана витамин аз болгондугунан байланыштуу болот. Андан сырткары аз кыймыл, анан ашыкча салмак. Бул эки жакта далыбыз болот. Далдар болсо жабышып калат. Кыймылдабайт, токточ, колун өйдө көтөрө албай калышат. Анан эки далдын ортосу атышып, уйкусуздук, аппетит жоголо баштайт. Анан жанагы көбүнчө психологический нарушение боло баштайт, баш ооруп, любой адам жакшы сүйлөсө дагы анын сөзү башына кирбей калат. Эмне үчүн? Анткени бизде бул жерде кан айлануу бар. Кан айлануу системасын бул остеохондроз деп коет. Бул эмелер, булчуңеттер катуу болуп, таштай болуп катып калат. Ошондо ушундай мээге кислород жетпей калат дагы, баш жакшы иштебей баштайт. Биздин итак эле любой адамдын 5% мээси иштейт. Анан огуш бетер бияк кысылып калса 3% менен биз уже жакшы болбой калабыз да. Мойнуңдагы кан тамырлар ичкерип кетти, ошон үчүн башың ооруп атат дейт го. Бул дагы остеохондрозго тиешелүүбү? Ооба, туура эле айтышат. Ошол кысылып калат. Кысылып калгандан кийин невропатологдор өздөрү назначение кылып жөнөтө баштайт. Массаж аласың. Массаждан сырткары медикаментозный дагы дары алат. Анан иглотерапия азыр чыгып атат, ошолор жакшы. Анан көнүгүү, буларга да көнүгүү керек. Сөзсүз. Анан көпчүлүк айтып калат да, же оң колум, же сол колум жакшы өйдө көтөрүлбөйт деп. Демек бул дагы остеохондроздон. Ооба, оң кол көтөрүлүп чачындар албай калат, апабыздар келет, эркектер шымдай албай калат, мындай далыбыз биздин жакшы иштебей калат. Ошон үчүн ошо далыларды жакшы өзүнүн адистери бар, массаж жасаган жакшы массаж жасап, ошол жерден эле көнүгүүлөрүн жасатып, ийнелер сайылат, атайын иглотерапия деп коет. Бул булчуңеттерди жумшарта баштайт. Кан айланууну жакшырта баштайт. Анан адам өтө кыйналып келген адам бир жасаганда эле массаж көзү ачыла түшөт. Ошентип жок дегенде бир жылда 2 жолу ала турган болсо, ушу процедураларды өтө жакшы болот да. Анан бизде көбүнчө эле көпкө жүрүп алышат да. Качан кыйналып калганда анан келишет. Күндө кездигишет, күндө келет. Бирден адам, 3төн, 5тен адам ушу колун көтөрө албаган остеохондроз апаларыбыз, байкелерибиз, мурда деген биз жашыраак кезде ушу медицина жагын кичине бир аз түшүнүк азыраак кезде, жаңыдан үйрөнүп аткан кезде чоң адамдар остеохондроз болчу. Азыр болсо жаштардан баштап кыймыл аракет жок, өтө кыйын болуп калып атат да жаштарга. Унада көп отурасың, жөө баскан аз, Анан сиз азыр айтып калдыңыз го, көнүгүү керек депчи. Анан азыр социалдык тармактарда, YouTube каналдарда көнүгүүлөрдүн түрү көп да. Анан биз көнүгүүлөрдү туурасын, туура эмесин билбей туруп эле жасап алгандар дагы көп болуп атат да. Негизи көнүгүүнү жасаштын алдында биринчи жакшы адистерге кайрылыш керек. Ошол адис сени текшерип көрүп туруп, сага ушул көнүгүү керек, сага ушул лечение керек деп өзүнүн тастыкталган диагнозун чыгарып бере турган болсо, анан барып жасаш керек. Бизде көбү жаңылып калып атат. Эмне болуп? Барып эле сразу көнүгүүгө, фитнес залдарга кирип алат дагы, баягы катып турган денеси огош бетер катый баштайт. Кыйманан травма алып, баягы жабыркап калып, анан кайра келишет да леченияга. Ошон үчүн биринчи өзүңдү жакшы сезип, колуң көтөрүлбөй атса, биринчи жакшыраак адистерге барып, ал жактан физиолечение, массаж, ошолордун көнүгүүсүн жасап, дене бошогондон кийин барып, анан кийин каалаган спортуна катышса болот. Бизге келген көбүнчө пациенттерди, ооруган адамдарды биз биринчи айыккандан кийин чоңу болобу, кичинекейи болобу, эркеги болобу, аялы болобу, биз сөзсүз көнүгүү жасаңыз, спорт залдарга барып өзүңүздү караңыз,
өзүңүздү сүйүп, өзүңүздү жакшы көрүңүз деп психологический дагы аябай жардам берип кетиребиз. Анан эми ошол хондрозду дарылоодо сиз айттыңыз го, массаж жасайбыз, укалайбыз деп. Укалап аткан учурда колуңуздар менен кайсыл жеринде хондроз бар, кайсыл жеринде грыжасы бар, кайсыл сөөгү жылып кеткен, кайсыл омуртка, мынчанчы омуртка деп эсептелет да. Бул омурткасы бул жака жылып кетиптир деп колуңуздар менен билесиздер да. Бул эми көптөн берки тажрыйба кылып жүргөн адис болсо, сразу эле билет. 7 омуртка болот моюнда. Төшүбүздө 12 омуртка болот, белде 5 омуртка болот. Эми остеохондроз болуп келсе, бул моюн жактары көп катып калат, дал төш. Муну көп иштеген адистер баягы чечинтип көргөндө эле адам катуу таштай болуп катып калат. Вот ошондон эле билинет сразу. Анан кийин эгер омуртканы өтө тастыктоочу болсо, анда жанагы рентгенография, позвоночного столба дейт, ошого барып өтүш керек болот. Бирок баягы көбүнчө эле таш болуп катып калат көбүнүкү. Жашыныкы дагы, карысыныкы дагы катып калат да. Ошону эле жибитип туруп, эгерде баягы мышцалар аябай катуу болуп остеохондрозунда өтүп кеткендер бар баягы, аларга массаждан да сырткары, физиолечение, иглотерапиядан сырткары сөзсүз медикаментозный витаминдер болот. Капайт этилип, укол сайылып, ошонун жардамы менен комплексный кылыш керек болот. Ал уже өтүшүп кеткендердики. Жеңилиректердики болсо массаж, иглотерапия, физиолечение менен өтөт. Ошол эми хондроздо диетадагы кармаш керек болобу же тиешеси жокпу? Сөзсүз бул кээ эле сразу диета кармашта эмес, туура тамактанууда. Баягы бизде кыргыздар диета кармайбыз деп эле 2 ай, 3 ай кармайт. Андан кийин 12 ай диетасы жок жүрөт. Организм бузула баштайт. Биз баарын айтабыз, каалаганыңызды жеңиз, бирок 6-дан кийин эле жебей коюңуз. Жеңил тамак менен эле жатыңыз. Ушуну эле кыла турган болсо, пайда сонун болот. Биз өзүбүз деле ошону колдонобуз. Башка жактарга барганда деле 6-дан кийин көп жебегенге аракет кылабыз дагы, жеңил тамактарды. Бизге ошол эле жарашат. Мисалы үчүн 1 ай диета кармап туруп, 2 ай диетасы жок жүрсөң, наоборот ооруй баштайт адам. Ошон үчүн 6-дан кийин эле тамак жебей койсо, азыр бизди көрүп тургандар дагы болсо, ушуну кылып көрсөңөр, 10 күндө эле результат көрөсүңөр. 6-дан кийин эле күчтүү тамак жебей койсоңор эле пайдасы сонун болот. 6-га чейин биз айтабыз, чучук жейсиң, балеге жей бер. Бирок 6-дан жебей кой, 10 күн. Кадимкидей ашказан эс алат. Анткени ашказандар дагы түнү менен эс алыш керек. Бүт орган эс алыш керек. Түндө эмне үчүн эртең менен таң атканда биз ойгоно баштайбыз дагы, кечинде күн батканда адам уже эсиркенип, уйку келе баштайт. Ошол бул жаратылыштын, табигаттын Алла Тааланын жаратылышы ушундай. Кеч киргенде укташ керек болот ушу. Эртең менен туруш керек. Анан уктар маалда дагы организм эс алыш керек. Эгер организм эс албай эле түнү менен эле ашказан иштеп чыкса, анан конечно ашказан ооруп чыгат, бөйрөктөр ооруп чыгат. Ошон үчүн организм эс алыш керек. Анан моюндагы грыжаны кооптуу дешет да, белге караганда. Туура айтат, өтө кооптуу. Моюндагы грыжага да эгер острый боль болуп келсе, моюндагы грыжага массаж вообще жазалбайт. Эгер билген адистер болсо жазабайт. Аны дагы рентгенография менен, бул жерде рентгенография менен текшерип туруп, анан физиолечение, өзүнүн лечениялары бар. Айыктыруу жолдору, ошолорду туура жасаш керек болот. Анан атайын моюнга кийген корсеттер бар, ошолорду биз айтабыз кийгиле деп. Ошол корсеттерди кийип, моюнду караш керек болот. Моюндук өтө кооптуу болот. Анткени эмнеге башка жакын жайгашкан жер да. Ошон үчүн өтө кооптуу болот да. Анан кээ бир адистер ошол жакшы мээге кан өтпөй, айланбай калыптыр, кислород жетпей жатат, кан тамырлар ишкерип кетиптир да, анан мынтип байлап алып туруп көтөрүп карсылдатышат го, бул туурабы? Жок, бул дагы ал ошол карсылдатканы дагы, башты чойгону, моюнду чойгону дагы ал ошого үйрөнгөн адистер да. Анын дагы 50% адамга жага турган болсо, пайда боло турган болсо, 50-сүнө жакпайт. Аны да туура жазаш керек, билип туруп. Эгерде острый боль, катуу грыжа болсо, ал болбойт. Анан негизи моюнду акырын чоюп, акырын келтиргендер бар. Болот. Ал бизде эле карсылдатып акырын өзүнүн ыгы менен кылса болот. Ошон үчүн кардардын ага чейинки диагноз өтүп келишет, ушуну жаза деп.
боло турган болсо акырындан вытяжение позвонков деген аппараттар бар, атайын моюн чойгон, ошолор менен чойсо болот. Бирок өзүнүн ыкмасы менен акырын бейтаптын анализине карап анан кыймыл аракеттерди кылыш керек, э? Ооба. Анан эми сиз азыр айтып калдыңыз, көнүгүүлөрдү жасаш керек деп. Балким отуруп жасай турган бир эки көнүгүү болсо, сиз көрсөтүп бересизби бизге? Балким хондрозго, сколиозго? Болот, отуруп жасаган көнүгүүлөр болот. Мисалы үчүн колду мындай калып алып эле, далды артка жабыштырабыз дагы. Мына. Ушинтип мисалы үчүн күнүнө 5ти жасасаңыз, мына 5ти, дал жабышат. Анан ушуну эле мына колдун сырты менен эле 5ти төртө, 5 колдун сырты менен, колдун ичи менен мындай жок, мындай кыласыз, 5ти колдун сырты менен. Колдун ичи менен, мына ичи менен 5ти. Ушул колдун сырты, ичи ушулар менен жасап отурганда арттагы булчуң эттердин ар кайсы бөлүктөрү иштей баштайт. Отуруп алып эле жасаса болот, жатып алып деле жасаса болот. Толтура көнүгүүлөр бар. Просто жөн эле эмне керек? Кичине аракет керек. Аракет кыла турган болсо эле болот. Отуруп алып. Күн сайын эртең менен кечинде жасасаң сөзсүз жыйынтыгын көрөсүң. Кандай көнүгүү жасасаң. Күнүнө 5 минут, хотя бы 5 минут эле жасай турган болсо пайда болот. Анткени бизде көбүнчө эркеги деле, аялы деле колун көтөрүп эч ким разминка кылбайт. Аз чанда. Ошон үчүн уже колдор көтөрүлбөй калган ошол да. Ар бир биздин сустав, ар бир пальчиктер дагы монтип иштеп туруш керек мына. Эгер бир ай моундай таңып койсоң, иштебей калсаң, бул ушундай болуп калат. Бул жерди таңып койсоң ушундай болуп калат. Ошон үчүн ар сустав, бут иштеп туруш керек. Эмнечи карыган адамдардын тизелери ооруйт. Алар көп баспай калат да. Ошону отуруп алып дагы ушу упражненияларды жасап турса болот. Тизени иштетип эле турса болот. Ошолорду биз ошо возрасттагы адамдарга ошолорду көргөзөбүз. Жөн эле отуруп алып эле иштей берсе болот. Кыймылдатып эле, мындай ар кайсы немелерди алып, обязательно эле шаймандар кереги жок, жанагындай спортивный баклажкага суу толтуруп алсаң болот, үбөлүк менен алып жасасаң болот. Толтура немелери бар да, көнүгүүлөр. Анан азыр баш ооруган инсандар көп да, дайыма такай баш ооруп, анальгин ичип, же ситрамон деген дары-дармектерди ичпесе, баягы башынын оорусу жазылбагандар көп. Анан сизге келип, балким ошол башка бир көйгөй менен келип, балким хондроз менен келип, башым жакшы болуп калды дегендер барбы? Анткени баш оору деле хондрозго байланыштуу болуш керек. Толтура. Күндө келет бизге. Баш оорунун биринчиси бул биз келген бейтапка, башым ооруп келди деген бейтапка давлениясын текшеребиз. Давлениясын текшеребиз, давлениясы эгер көтөрүлүп кетсе да баш ооруйт, түшүп кетсе да баш ооруйт. Ошон үчүн биз сөзсүз давлениясын текшеребиз дагы. Давлениясы высокий болсо, анализдерин тапшыртабыз. Давлениясы низкий болсо дагы ошолорду тастыктап туруп, анан лечение кылабыз. Анан массаж жасалат баш ооругандарга, өтө аябай пайда болот. Ошон үчүн кардар бейтап келет, ошого жараша болот да. Кээ бирөөнүн башы стресстен ооруйт. Көп жумуштан бошоп калгандар болот, мисалы үчүн күйөөсү менен урушуп, ушундай психологически чарчайт адам. Мындай айтып коет, выгорание психологический деп коет. Любой кесипте өзүнүн выгорание, силердин да кесипте бар. Вот ошолорду жакшы сөз, жылуу сөз менен гана жакшы болуп кеткендер бар. Эркелетип, массаж кылып, баягы психологический жумуштар бар, атайын психология курстарында да окуп, биз илим алып жүрөбүз. Ошол жагы менен да иштей баштайбыз биз. Анан кийин акырындык менен ошондон чыга баштайт да. Анан азыр көп байкаштырып калдым. Тепкичтен чыга албайм. Тепкичтен чыксам тизем ооруйт, же болбосо тепкичтен түшө албайм. Бир бутун коюп, анан экинчисин коюп түшөм дегендер көп кезиктирип жатам. Ал ошо тепкичтен түшө албагандар ошо мурда тепкичке чыкпайт, үйүндө отура берет да. Бут көтөрүлбөйт, постоянно түз жерде басып жүрө берет дагы тепкич. Ошонун баары эле кыймыл аракеттин аздыгынан. Көнүгүүлөр бар, мындай диванга буту түшүрүп, кайра коюп, ушул анан көп баспайт да. Этажга чыкпагандар бар, мисалы. Кан айлануу жок. Кан айлануу жок, слабость көбүндө, витамин аз. Көбүндө витамин аз болгондо адам шалдырай баштайт. Анан боор ооруларды билбей келгендер бар. Анан биз анализ тапшырганда боор оору чыгып калат. Сахар билбей жүргөндөр бар. Кийин ошондук анализдерин тапшырганда ошолор чыгып калат. Ошолордун баары сахардагы, боор оорудагы ошолорго влиять эте баштайт. Слабость. Болгон организм слабость боло баштайт. Боордукунан дагы.
Ошон үчүн биринчи тастыктоочу анализдер тапшырып, жакшы адистерди көргөзүп туруп, анан алардан бизге жазагыла дей туруп биз жаза иштей баштайбыз. Ошон үчүн көп жерде билбей эле алып келип жаткырып алып, билбей лечение кылып кичине зыян болуп калып атат да. Ошон үчүн бизде көбүнчө биз өзүбүздүн иштеп жаткан жерибиз терапевтке көргөзүп, андан кийин бөйрөк урологко көргөзүп, анан туура омурткасы тастыкталып чыга турган болсо анан иштей баштайбыз. Ушундай да. Негизи омуртка менен иштеген баягы кооптуу, анан оңой эмес го. Мисалы, сиз азыр айтып өттүңүз, көнүгүүлөрдү жасаш керек дедиңиз, жашоо мүнөзүбүздү өзгөртүшүбүз керек дедиңиз. Анан дагы ошол белиңде кыржаң бар болсо, бутка берет дедиңиз го. Анан бутка бергенде түшүнбөй жатам. Бут кандай ооруйт? Сыздатып ооруйбу, баса албай каласыңбы? Бут капталдан ооруйт, бут зыркырайт. Отуруп тура албай каласың. Ал аябай катуу оору да. Аны эми ооругандар гана айтып бербесе, мындай кишиге түшүнүш кыйын. Аябай катуу ооруй баштайт. Зыркырайт жөн эле, ыйлап калат. Даже машина айдагандар машина айдай албай калат. Бели эңкейип, бул өйдө тура албай калып, монтуп эңкейип келишет да. Бул аябай острый фазасында деп коет. Отуруп анан бир нерсени кармамай тура албай калат го? Тура албайт, жөлөн баса албай калат даже. Өз алдынча туалетке бара албай калат. Ушундай болот да. Өтө жаман. Убагында мен да грыжа болуп ооругам, анан төрөттөн кийин да. Жолдошума бир нече ирет айттым, белим ооруп атат деп, анан жапжаш туруп эле каяктан белиң ооруйт деди. Анан 3-чү күндү мен кыйшыйып басып калдым да, бир жан башым бул жака чыгып калды. Түз басайын десем да болбойт. Анан машинадан түшүп баратсам, о жоктонбой түз бас деп атат да. Анан мен ооруп атам десем, ошондо ишенди да. Бел ооруганда ошентип жамбаш бир жака чыгып кетет экен да депчи. Анан муну айткандын себеби балким сизге дагы ушул мен сыяктуу болуп кыйшыйып басып келип анан түз болуп басып кеткендер барбы дегеним. Бар, андайлар толтура. Бул биздин баракчабызда көрсөңөр бар, андайлар толтура. Кээ бирөө уялат, ушинтип баягы чыгып отзыв айтып жазгандар, бирок өтө көп. Көп. Кыйшайып калат, анткени ал түздөлсө эле ооруй баштайт да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул жерде жана көрдүңүзбү, чыгып турбайбы? Бул мындай болуп калат да. Түздөлсөң ооруй баштайт. Ошон үчүн түздөлө албай калат. Ошо анан кыйшыйып баштайт экенсиң да. Ошо кыйшыйып баштайт. Бир жакка кыйшыйып калат. Ал уже өтүшүп бараткандарчы баса албай калат да, өтө жаман оору да. Анан акырындык менен түздөлүп ооруп, эркектер жакшы болгондон кийин эмне деп калат? Оорусун унутуп калганда, мисалы 12 күн, 15 күндүк лечение болсо, ал уже жакшы болгон сайын уже кете баштайт да. Башка өзүнүн проблемаларын айта баштайт дагы. Көбү ушундай да, до конца лечение албай калат кээ бирөө. Аягына чыкпай коет. Чыкпай коюшат. Жакшы болгондон кийин болот. Оорубай калды деп келбей коет. Аял кишилер болсо, лечение кылып баштап, сонун боло баштаганда уже алардын да проблемасы чыгып, тияка бияка деп эле анан балам ооруп калды, конок болуп калды. Чала лечение алып кеткендер дагы бар да. Демек өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз кайдыгербиз. Кайдыгер, көбү кайдыгер болуп калат. Толук ала турган болсо жакшы болот да. Сиз эми ушул омуртка адиси катары 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келатасыз. Анан эмнени байкадыңыз ушул бейтаптардан? Эмнени көп укпайт экенбиз же кайсыл сөздү бат угуп ошол нерсени жасап кетет экенбиз? Биз бейтаптардан эмнени угуп атам? Бейтаптардын баарына бир эле күндө келип айыгып кетиш керек. Жеңил ойлуулук да. Ал оору мисалы үчүн көптөн бери чогулуп келген оору да. Бул ооруну сразу эле баягы сразу эле 1-2 күндө, 1 күндө эле айыгып кетсем болобу деп эле ушундай да. Анткени көп немелер чыгып кетти да азыр интернет булактарына. Сразу жакшы болуп кетип аткандар, көргөзүп үйүп аткандар. Эми алардын бир 100 эмес 99% андай болбойт. Бул грыжа, остеохондроз сразу айыгып оору эмес. Буга убакыт керек. Ушул кээ бир жерде ушундай реклама кылып коюп атат. Бирок эми ал калпыраак да. Ал оору сага тез келген жок, бүгүн пайда болгон жок. Жылдар бою пайда болгон оору. Келип туруп, анан кийин аял кишилерде 1-2 төрөйт. Анын канча убакыт кетет, анан ооруп баштайт. Анан элестетиңиз, ал 1 күндө кантип лечение болот. Анан аны 12 күн лечение кыласың. 3 айдан кийин дагы кел дейсиң. 6 айдан кийин кел дейсиң. Поэтапно акырын болот. Ага чейин белиңди сактап жүр, корсет кийип жүр деп айтасың, бирок аны кылбайт. Бизде эмне болуп калган? Жомоктой эле, сразу эле лечение кылып иш керек. Биз болевичти ичет дагы, ал сразу кое берет да. Ушундагы көнүп калганбыз да. Диклофенак сайып койсо оорусу. Көнүп калганбыз. Анан ошентип жүрүп көбү келет диклофенак
таасир бербей калган уже. Ошон үчүн 90% адам жеңил ойлуу болуп калган да демек бизде. диклофенакты көп сайдырып берсең аягында таасир бербей калат Таасир экен да, бербей орду калат. баспай калат Жок, экен. баспай калат. Такыр. Анан менин байкашымча анда бейтаптар сизге келгенде мен шашылышмын, тез 2 күндүн ичинде дарыланып кетишим керек, тоюм бар эле, же бул жака кетет элем деп шашылыш келишет экен да. Шашылыш келгендерге биз эми айтабыз, барып аптекадан обезболивающий салып алып кете бересиң деп. Анан убактың болгондо кел деш керек да. Эми аны 5 күн лечение кылсак, бизге дагы эртеңки күнү айтат да, ошон үчүн толук алган жакшыраак болот. Кээ бир случайлар болуп калат, эми бир аябай бир кооптуу маселе болуп эле кетип калбаса, так толук алган жакшыраак болот. Грыжа аягат эгерде адистин, дарыгердин Айткандай айтканын көзөмөлдөп аткарсаң. Эми ошол биз хондроз, грыжа болбошубуз үчүн, сколиоз болбош үчүн, тагыраак айтканда омуртка оорулары жок болуш үчүн бизде эмнени дайыма сактап жүрүшүбүз керек? Ошол кыймыл аракеттен сырткары, тамагыбыз туура болгондон сырткары, көнүгүү жасагандан сырткары да. Туура укташ керек. Уйку да маанилүүбү? Уйку да аябай маанилүү. Уйку омурткага эмес, бүт ооруга маанилүү. Уйку мындай болот. Эгер сиз күнүгө спорт менен заниматься этесиз, аябай укмуш сиз спорт менен заниматься, укмуш өзүңүздү карап жүрөсүз, бирок бир дагы лишний весиңиз жок, укмуш, сонун болуп фигураңыз менен жүрөсүз, бирок уйкуңуз аз боло турган болсо, сиз эмне болосуз? Инфаркт болот, жүрөгү ооруйт. Уйку эмнеге? Уйку адамды организмин салдырат, айыктырат, өзү уктоо. Ошон үчүн уктаганды дагы өтө көп уктасаң да ооруйсуң, өтө аз уктасаң да ооруйсуң. Ошон үчүн көп суроо берет. Бул деген сонун жүрүп эле ооруп калбадыбы дейт. Ал уйкуну аз уктаган. Буну менден башка адистер деле билгендер айтат да. Биринчи ошол уйку да суралат келгенде приемда. Туура эмес уйку жашоону бузат. Көп уктай турган болсоң, эми позвоночник менен бизде азыр бар 12-16 саат уктагандар бар. Анан турсам тактай болуп калыптырмын деп айтат го эмес да. Анан эми ошентип 1 ай уктасаң, позвоночник эмне болот? Тактай болуп калат, ийилбей калат. Ошон үчүн уйку. Көп уктаганда дагы омурткага зыяны тиет экен, аз уктасаң дагы. Негизи норма канча саат укташ? 7 сааттан 8 саат деп айтылат. Норма. Норма 7 сааттан 8 саат. Анан бизде көбү түнкүсүн уктабай, күндүз уктайт. Бул дагы ден соолукка зыян. Анткени биз жаратылышта жаралганбыз, түнкүсүн укташыбыз керек, күндүзү иш кылышыбыз керек. Ошон үчүн уйкуну биринчи тууралап алып туруп, калган ден соолугуңду оңдой турсаң батайгат да. Ошон үчүн уйку дагы позвоночник эмес, баш, тырмак, чачтан баарына пайда берет. 4 саат уктаган бир спортсмен жөнүндө жаңы эле неме болгон, инфаркт болуп, каза болуп калган. Баары таң калган. Бүт сонун, жашоосу жакшы, ушундай диета, ушундай жүрөт, лишний веси жок дейт. Эмне болгон? Аягында жыйынтык, уйкусу аз. 4 эле саат уктайт, 3 эле саат уктач экен. Ошентип отуруп, анан эмне иче берген? Кофе ичкен, жалаң подбадривать этчү напитокторду ичип жүрүп, анан инфаркт болуп калган. Атайын эфирге келип бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы бейтаптардын бел омурткасын, сколиоз, грыжа, омуртканы дарылоодо өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө берсин. Анан мекендештерибиз оорубай, дени сак, саламаттуу болсун. Биз болсо коштошобуз, аман туруңуздар. Ынтымак мырза, атайын эфирге келип бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ылайым эле ушул биздин мекендештердин ден соолугун чыңдоодо өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушун менен Тегирмен подкаст бүгүнкү көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Биздин көрсөтүүнүн демеурчүсү Апрель компаниясы. Бул компаниянын идиш жуучу жана кир жуучу каражаттарын алып колдонсоңуздар болот. Мына ушундай идиш жуучу каражаты атайын жыпар-жети бар, бирок колуңузду кургатпайт. Анан дагы экологиялык таза продукция экенин эсиңизге салып өтөбүз. Биз болсо коштошобуз. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кудайбердиева алып бардым. Аман туруңуздар.